Жараткан Аллах табарак ва таала Анфал сүресінің 60 аятында мындай дейт: Аузу биллахи минаш-шайтанир раджим. Ва аидду лахум мастатa'tum мин кувватин. О мусулмандар, душманыңарга каршы колуңардан келген бардык күч кубатты ва мин рибатил хайли жана жабдыкталган аттарды даярдап койгула. Жабдыкталган аттар дегени атыңыздын үстүндө эгери менен биргеликте жааңыз, найзаңыз, кылычыңыз, калканыңыз болуусу зарыл. Турхибуна бихи адуваллахи ва адувакум. Ани менен Аллахтын жана өзүңөрдүн душманыңарга каршы коркунуч бересиңер. Же болбосо сүр көргөзөсүңөр. Ва ахарина мин дунихим ла та'ламунахум Аллаху я'ламухум. Аллах гана билип, силер билбеген башка адамдарга, башка душмандарга айбат сүр көргөзөсүңөр. Анфал сүрөсү 60 аят. Ат дегенде бүгүн ат менен эмес. Бирок Кудайым буйрса аттын да заманы келет. Бензиниңдин, нефтиңдин эч нерсе жарабай калган кез келет. Кудайыма шүгүр, мана биздин Орто Азия эл, алардын арасы кыргыздар, атты жакшы көрөбүз, Аттын чекесиге, пешенесиге кыяматка чейин жакшылык жазылган дейт. Үйүңүздө атты багып, кээде аны суутуп, кээде чабып, Кудайым буйрса Аллах жолунда даават кылам, Аллах жолунда мекеримди коргойм деп ошо атты суутуп, атты баксаңыз, атка кеткен убакка Кудайдын алдында жооп бербейсиз. Шахмат ойногонго жооп бересиз. Нарда ойногонго жооп бересиз. Аттын тезектери сиздин кыяматта сооп тарасаңыз да болот. Ниетиңиз менен. Аллах табарака ва таала жабдыкталган аттарды да байлап койгула дейт. Эми этажда отурсак каяктан байлайбыз? Бүгүн тилекке каршы Орто Азияда баягы биз Манастын урпактары деген кээ бир кыргыз жигиттер атка да мине албай калды. Биягынан көтөрсөң тияга түшүп кетет, тиягын көтөрсөң аттын кайсы жагынан отурганын да билбей калды. Ат окуганын да билбей калды.